Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Sport Life көрсөтүүсү. Баарыбызга белгилүү болгондой эле эң негизги адам баласын чымыркай, активдүү жана ошондой эле жоопкерчиликке үндөгөн тармак бул спорт экендиги талашсыз. Спорт аркылуу биз өзүбүздүн денебизди гана чыңдабастан, ден соолугубузду бекемдебестен мамлекетке дагы өтө чоң ири салым кошо алат экенбиз. Себеби спортто жүргөн мыкты биздин спортчуларыбыз аркылуу биздин мамлекетибиз жөнүндө, биздин элибиз жөнүндө, биздин маданиятыбыз, тилибиз жөнүндө башка элдердин өкүлдөрү дагы билет эмеспи. Андыктан дал ушул спорт жаатын гана колдоп, спортто болгон акыркы кызыктуу маалыматтар менен жана ошондой эле кыргыз спортун өнүктүрүүгө өзүнүн салымын кошуп келе жаткан мыкты спортчуларды сиздерге Sport Life көрсөтүүсү ар дайым тааныштырып келет. Ал эми бүгүнкү биздин каарман, бүгүнкү биздин мейман бул эрежесиз эр уруш жаатында өзүнүн мыкты спортчу экендигин көргөзүп, дал ушул жаатта эң абройлуу шырдок боюнча 25 бой өткөрүп, анын 20сын уткан спорт чеберинин чебери демекчибиз, жана ошондой эле эң баягы акыл кеңпейил ошол жаатындан бир өзүнүн эң ак сөздөрү менен элге популярдуу болуп келген, өзгөчө каймана атка ээ болгон, тагыраак айта кетсек, Тайсон каймана атынын ээси Канат Келдибеков бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге өтө кубанычтабыз. Азыркы кырдаалга карабастан, негизи эле бул кырдаал кандай өтүп жатат сизде? Биринчи кыргыз эл менен учураша кетейин. Сөзсүз түрдө. Ассалам алейкум рахматуллахи ва баракатух. Салам алейкум кыргыз элим. Өзүңөр көргөндөй бияка студияга келип калдык. Кудайга шүгүр, азыр чоңсуз жаман чоң мактадың. Эми Кудай берсе сурооң бере берсең иншаллах. Жооп бересиң. Жооп бересиң. Андан кубанычтамын. Анда эң негизгиси эле сиздердин көңүлүңүздөр шайыр болсун демекчибиз. Анда жанагы эле суроо, азыркы кырдаалда быйылкы жыл канча планды орундадып, канча планды чекке какты? Эми бул жыл кыргыз элим ошо айта кетчү нерсе ошо бул жыл эме болуп калды, ошо коронавирус жана карантин болуп бүт эле эмелер токтоп, баарыбыз эле мелдештер токтоп эле, баарыбыз эле башка ойго болуп эле действительно башында ишенген эмеспиз да бугачы. Мен эле ишенген эмесмин да. Анан бул оору баары Кыргызстан боюнча азыр оору болуп кетти да. Ошон үчүн азыр баарыбыз биргеликте жеңишибиз керек бул ооруну. Дагы эле бар. Ошо Кудай берсе ушул ооруну жеңип иншаллах баарыбыз биргеликте. Анан негизи көрүп атабыз оору баары кыргыз элиме баары рахмат айта кетелим. Баары эле кайрымдуулук кылып атат да. Колдон келишинчечи. Ошо баарына рахмат, Алла разы болсун. Кудай берсе ушул ооруну жеңип анан дагы дальше Кудай берсе иштер план андан кийин болот го дейм. Спортчулук жаатта, спорт иштери улантылат демекчи. Ал эми албетте, анан Канат мырза менде мындай эң алгачкы суроо болуп жатат да, биз ушул кененирээк биздин көрүүчүлөрүбүзгө баягы билдирүү, тааныштыруу иретинде албетте сизди азыр тааныбаган кыргыз эли жок болуш керек. Баары сизди тааныйт. Бирок баары сизди тааныйт Канат Келдибеков катары, Тайсон катары, мушкер катары. Ал эми мушкерликтен сырткары дегеле Канат Келдибеков өзү каяктан кулуну болду экен? Эмне себептен бул спорт жаатын тандап калды экен деген суроолор көбүндө жаралса керек. Эми ал кандай десем, ал мен биринчи бокста катышчумун. Анан өзүм кызыгып жүрчүмүн да мурда эле. Бокска эмелерге катыш электер кызыгып жүрчүмүн. Анан бокста жүрдүк, ойлосом бокстан тарта берет да, тартып болот. Бокстан жакшы эле аракет кылдым, бокстан мындай эме кылып. Анан дагы олимпиада спорту, олимпиада спорту эми анан тартып эме болуп аттарганда утуп эме жүрдүк. Анан кийин өзүм бой беспиралга келдим. Бой беспиралга келсем эле 2012 баштадым да бой беспиралды. Бой беспиралга келсем эле мен спорттун бой беспирал экен да. Ошо бой беспиралдан таанып эле ошо бой беспиралдан чыгып кеттим. Эмне болуп келип калдыңыз? Анан жана бул Тайсон деген кайманатты ким ыйгарган сизге? Тайсон деген ушу окшоштур эле, ушу Дордойдон мен байкелерим коюп койгон, Тайсонго окшош экен. Ага чейин эле Чилде боксту көрүп жүргөндө бокска окшоштуруп жүрчүмүн да мен. Көп окшоштурбачмын да. Анан негизи ошо Дордойдо байкелер окшоштуруп коюп калды. Анан кийин видеолорду көрсөм, кадимкидей эле өзүм Тайсонго копия экенмин. Ошонун бойлорун көрүп чоңойдук действительно. Анан Федор Эмелеканын бойлорун мага көп эле чачты сурайт. Чачты эмнеге коюп алгансың, Бул эми кыргыз элим Костюм. Ооба, костюм негизи буну убагы келгенде мынтип эле кайчынын учу менен кесип коебуз. Анан просто ушундай
көз сөзүн күмөр тотам да. Сен айткандай көз сөзүн күмөр тотам. Көчтө удар келе атса да буйтап мындай характери өжөр да. Ошонун эмесин тартайын деген ойдо койгон бу ушундай да. Анан кийин бойго чыгып калдык анан ушул баары эле чачып барган муну чачып өстүрүп жүргөн инилерим да көп да. Ушу мени күмөр туткан, ошо инилерим Алла ыраазы болсун баарыначы. Ушундай күмөр туткан, мен көч сөзүн күмөр тутсам, мени күмөр туткан эмелер, баястар бар да. Кыргызстан толтурат эми бакта кыргыз элине. Сен ушул спортту жаңы баштап жатканда ушундай даражага, ушундай деңгээлге жетем деген ойлор бар беле? Эми менин жаштарга айтып кетем, менин бир оюм бар болчу да, мындай. Бир тренировка кылдымбы? Аракетим бар болчу да. Аракет анан кызыгуум. Жаштарга айтам, аракет кыла, кызыгууга калган Аллах Таала өзү берет экен да. Менде ошондой сер болчу, анан мен баарын утам, баарын мындай деп мындай таанылам деп ойлогон эмесмин, бирок аракет кылчумун да. Канат, анда мындай суроо болот да, негизи эле ар бир нерсеге өзү адам максат коет, максат. Ошону бир нерсени көздөйт. Мен ушул нерсеге жетип, ушуну кылсам, ушуга мен жетишим керек деген. Анан сиз спортту жаңыдан баштап жатканда сиз эмнеге баягы ставка кылдыңыз эле? Акча табуугабы же популярдуулукка ээ болуш үчүнбү же жөн эле баягы кыларга иш жоктуктан анан спорт менен алектенейинчи деп калдыңызбы? Туура айтасыз, мен эми мындай оюмду, эми өзүмдүн оюмду билдирип кетейин, эми колдон келишинчечи. Негизи ошо айтып атпаймынбы, аракет кызыгуу керек экен да спортко. Мен кызыкчумун, ошо бирдемеге катыштым, ошо до конца чыгайын деп, ошо мен до конца чыгайын деп иншалла. Анан сен айткандай мындай бир сел бар болчу да, утуп ушу кыргыз элиме таанылып, кыргыздын желегин желбиретейин деген ой бар болчу да. Ошондой аракет бар болчу да. Ошо эми Кудай буйрса мына өзү эле Аллах Таала өзү эле буйруп, мындай ушунча таанылуу болуп кеттим. Аллага шүгүр, каждый жолуккан эл, каждый эме мындай учурашып, эми мен үчүн кубанычта да. Эми ушул кубанычымды мындай кийин спортто таштагандан кийин эле мындай ошону калтырып кетейин деген ойдо, мындай жакшы жагынанчы. Ушу спорттун ушу кийин картайып спорт таштаганда эле тетиги жакшы бала болчу, ушу Кыргыздын желегин көтөрчү, ушундай патриот болгула деп ушундай эмеде калтырып кетейин деген ой максаттарым бар да менчи. Спортту таштайм деп калдыңыз. Спортту качан таштайт экениңизди албетте ал жөнүндө дагы сүйлөшөбүз, бирок ага чейин ушул биздин ушул басып өткөн жолдоруңуз кызык болуп жатат да. Жок, азыр спорт таштаган эрте, азыр иншалла Кудай буйрса аракет жасайбыз. Сөзсүз түрдө. Албетте. Анткени көп баягы багынта турган ийгиликтер дагы алдыда эмеспи? Көп болсо керек алар. Анан сиз ушул 2012-жылы эрежеси урушка келип калдым дедиңиз. Эмне түрткү болду? Ким алып келди же ким кеңеш берди сизди? Же эмне себептен ушул жаатка кызыктыңыз? Мисалы үчүн, эрежесиз уруш ооба, азыр футбол менен тетеле абдан популярдуу болуп келе жатат. Бирок олимпиада спорт түрлөрү көбүрөөк баягы ийгиликтүү жана абройлуу болот эмеспи? Эми боксту таштап. Ооба, туура сөз айттың. Мисалы үчүн мен спорт бул кандай десем, ушу панкратонго келгенин себеби ушу жашоодон чыгайын дедим да, вырубай дедим. Мен өзү кыйын тазалыкта иштедим, грузчик болуп, честно айтсаңыз. Тазалыкта грузчик болуп иштеп жүрдүм. Ошондо да спорт ошо тазалыкта грузчик болуп иштегенде как раз үйлөнгөн болчумун да, үйлөнүп ошондо баштадым да, 2012. Ошондо бой бес бирок келинчек үй бүлөмдү бакчымын, еще тазалыкта грузчик болуп иштедим, еще бойго да чыкчумун да. Карачы, ушундай кызыгуу бар экен да, мендечи талант, кызыгуу бар экен да. Ошентип умтулуу бирдемеге ушул жашоодон чыгайын деген умтулуу да. Анан мына ошентип жүрдүк, эми айта берсең толтура да, ал иштер толтура болду. Эме тазалыкта грузчик болуп иштегенден кайра машина утуп алып, машинени эметип алып, анан эме таксовать этип жүргөн таксиде эле болбойт. Анан кайра аны эме кылганда стройкада иштеп. Машина утуп алдыңыз. Каяктан машина утуп алдыңыз? Машинени эми мындай кыскартып эле айтып атпаймынбы, негизи ютубтарга чыкса керек, толтурасы бар да, толтура эмелерин айтып, те башынан бери кандай утуп алгам. Көлдөн ушу эме Номат болуп, ошо көлдөн бир көлдүк байкелер машина коюп, ошо Аккорд автоунаасын утуп алгам да, мындачы. Анан ошо менен таксовать этип жүрдүм. Мисалы үчүн, андан кийин стройка иштейин, таксиде жок деле да. Иши кылып башкысы, кыскасы айланып келип, башкысы ошо жашоодон чыгайын деген да, ошо жашоодон бир ошо үй бүлөмдү багайын деген эме да. Кудай буйрса, анан спорт менен мен ошо кыргыз элиме таанылдым биринчиденчи. Эң биринчиден семьямды бактым, семьям багып келатам да спорт. Дагы деле бага берем. Анан кыргыз элим дагы деле ушу кыргыздын желегин көтөрө берем. Ошо Кудай буйрса, иншалла, мына өзүңөр көргөндөй ушу талантым бар экен. Главный ден соолук экен, ден соолугун билдим да, ден соолугуң болбосо эчтеке жарабай калат экенсиң. Ошону айтып атпаймынбы, ушу ден соолуктан кичине айрылып кийин азыр эрте, азыр кийин ушу ден соолуктан эметип калсак, ушу кыргыз элим ушу эске калар болуп, ушу мени эстеп жүрсө деген ой максаттар келет да мага. Ошону калтырайын деген эме. Азыр таштайм деген ой жок. Азыр ден соолук болсун, кыргыздын желегин
Кудай буюрса аса уюмунда дагы бой берейин дегенде жол атат, Кудай буюрса сүйлөшүү жолдор болот. Анын үстүнөн карантин болуп атпайбы, үстүнөн тренировка болбой атат, сөзүн ачыгы. Тренировка бир болбой эле ошондо атат. Анан Кудай буюрса аса уюмунда иншаллах берип калса 66га урушайын. 60га кыйын болуп калып атат мен үчүн, действительноочу. Өзүм момундай бес кылганда көз сөз бүт эле кетип калат экен. Көз дагы кандай туман болот экен, ден соолукка кыйын эле экен, аны түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар да. Ооба, негизи эле спортчулар үчүн эң кыйын нерсе бул вес, ошо салмакты кууган нерсе да. Анткени мен өзүм да ошо салмакты куугандарга көп болуп калгамда, абдан таң калгам. Ушул бир күн, 2 күндүн ичинде 5-6 килограммды жок кылуу. Аны менен катар күч, энергия да кетип калат да. Ошо мурда вес жөнүндө айтайын, вес мурда мисалы үчүн вес куугаткан кыйналаганымды, эмелерди тартчу элем, байкелер ойгонуп жардам берсин деген ойдо тартчу элем да. Эми көрүп, билип туруп эле мындай ар кандай болуп кетет да. Билет, баары эле билет, кыйналып кандай тренировка, кандай вес кылат. Просто эми өзү Кудай буюрса дагы деле болуп калар иншалла, байкелер бар иншаллах да, колдоп атат. Аллага шүгүр, жок эмес. Эми просто дагы колдосочу мындай. Эми чыгарбайм кыскасы да, кыйналган чыгарбайм. Только тренировка кылганды, кыргыздын желегин көтөргөндү, ушундай тренировка кылып атканды, эме кылып атканды чыгарам да. Анан ошо сөздүн доказы чыгарбайчы эме да, мындай кыйналган тартпайм кыскасы. Кудай буюрса баары жакшы болуп, мен кыргыздын желегин Кудай буюрса колдон келишинче көтөрөм иншалла. Магачы азыр ушул жерде кызык болуп жатат, негизи айтып келип атасыз, мынакей кыйналганымды тартпайм деп. Бирок ошол сиз ачык нерсени тартып, мындай иштин кандай чынында кандай жүрүп жаткандыгын тартып, чынында кандай болуп жаткандыгын айтып атып, мынакей Канат Келдибеков болдуңуз го дейм. Анын туурайын просто мындай кайра айтып берсең, кээ бирөө балким бирөө жарым айтып атабы, болду айтпа Канат, мындайларды кылба деп айтып атышабы. Тартпай эле кой деген кээ бирөө айтышы мүмкүн да. Эмне тартат кыйналганын, ушунча кыйналбай эле весин кубай эле, башка веске урушпай элеби деген ойлор кетет да. Мисалы ар кандай дем эме интернеттин ар жагында эл оозунда элек жок деп аткып, анан кээ бирөө жини келип жатат, кээ бирөө жакшы болсун деп жазат. Эми аны окуп, аны мындай нерв коротпойбуз да кыскасы. Негизи жалпы ушул комментарийларга, ушул социалдык тармактарда каякта болбосун, сөзсүз түрдө баягы ушул медийный личность болгондуктан сиз жөнүндө билгендер көп, ар кандай сөздөр жазат да. Негизи жалпысынан башынан баштап бул көрүнүшкө кандай сиздин пикириңиз, көз карашыңыз? Пикиримде башынан баштап эле карабайм. Комментарийге вообще көңүл коймойм. Жакшы жазса жакшысы, Кудайга шүгүр деп коем, жаман жазса, эми аны өзү эл оозунда элек жок сүйлөй берет деп коем. Итирип өткөрүп жүрөт деп коем. Мен действительно сен айткандай комментарийге бир да карабайм. Просто досум отурат Инстаграмда. Ал карап, кээде айтып калганда, кээде жанагындай жаман комментарийлер, ар кандай дем мындай намыска тийген учурлар болду эле. Намыска тийген комментарийлер жазып коет ар кандайча. Эми мейлим, Кудай оңгурса мейлим, ал туура эмес жазып алган ал деп жакшы жагына үндөп коебуз да. Анан негизи комментарийге карай берсем, анда мен аslında эмне болмокмун, ким билет. Андан көрө алага карабай эле биз өзүбүздүн иншалла кыргыздын желегин көтөрүп алабыз, самый главный. Дальше кыла берели, иншалла, баары жакшы. Анда кайра баягы ушул сиздин карьераңызды, ушул эрежеси эруруш жаатында баштаган карьераңыз башкатына кайра кайрылсак, эң алгачкы жолу качан, каяка, ким менен уруштуңуз эле? Эң алгачкы жолу негизи спорт баштаганда бой без правилдан. Эң алгачкы жолу эми ким менен урушканды билбейм, негизи эң барынчадан Кыргызстанга таанылыш үчүн Кыргызстан чемпионаты бар. Кыргызстан чемпионаты бар областын бирок эрежесиз эр уруш бул деген мамлекеттик деңгээлде каржыланбайт, бул жеке федерациялар эмеспи? Эми частный да, ар ким өзү өткөрөт, ар ким жанагы байкелер өткөрөт атпайбы, эмелечи ошол ар ким спонсор таап ошо каждый спортсмендин акчасын төлөп берип, каждый чет жактан алып келип ошонун акчасын мындай, короче, ушундай да, атак мындай эме байке жактардан кара албайт да, ар ким каждый өзү да. Ошол да кыскасы. Анан эмне айтайын дедим? Ошо эң алгачкы сиздин урушуңуз, беттешиңиз. Эң алгачкы урушум, карачы, унутчакмын да, ушундай башка көп жебир, көп унутуп атам да, бирок эми мындай сөздөн сөз сүйлөшүп атканда самый главный жүрөктөн чыгат. Анан эң алгачкы сөзүм эме да, мындай Кыргызстан чемпионат чыгып ошондо 5 жолу мушташкам да. Ошол эске калган негизи. Ошондо көрсөм, мен бокста жүргөм, бокста жүрүм, тарта бердим. Ошондо жүргөндө мындай 5 бала менен чыгып туруп финалга чейин чыгып, финалдагы баланы да уткам ошондо. Бул айланпа түрүндө болду эле. Айланпа чыга бересиң, ута бересиң, кругой чыккан балдар билет да. Азыр гран-при болуп да уттум го, Кудайыма шүгүр, мен мындай эме себепкермин да, анда айта бересиң. Сурасаңар дегенде. Анан ошо Кыргызстан чемпионатына ошондо биринчи жолу чыкканда, элестет, Кыргызстан чемпионаты чыгып, башка салмак менен.
60 болуш керек же 66 беле эсте жок. 66 болуш керек по-моему. Алып айтпасамчы. 66 болуш керек. Аны караш керек да эме грамотаны карабан эме кылып коюш керек. Ошондо чыксам эле азыр Алтынбек Мамашев деген тарынып калбасын. Ошондо Алтынбек Мамашев менен чыктым. Жаңы биринчи жолу чыккандачы. Ошондо Алтынбек Мамашев менен чыктым. Болбосо мен бой бес правилы түшүнбөйм. По-моему, бокста жүрүп эле 1 айдан кийин эле бокста жүрүп эле бой бес правилга чыгып калдым. Ким сизди кел деп айтты ошол жака? Ким каяктан ошол жолду багытты каяктан алдыңыз? Эми карабайсың, мындай болуп эле ой бияка кетип калып, мейли андай айтып берейин. Мен Нарында үйлөндүм. Үйлөнүп барып Нарынга барганда Нарында ошо 64-тө Кулатуу деген зал бар экен. Ошо Кулатууң эле ошо кыргызчасы экен, ошо Кулатуу ошондо. Анан ошол жака чыгып калып эле 20 күндөн кийин бой бес правилга чыгасың болуп калды. Мен ошондо талантым бар экен да, бул өзүм мурда бокста бекер шыгып бар экен, бокста бекер жүрбөптүм да. Ошондо 1 айга 23 күн калп айтпасам, Кудай күбө, 25 күн дайынданып туруп анан Кыргызстан чемпионат чыгып, ошондо анан жанагындай финалдан жанагындай тартып атпай Доха деген. Аны да уткам бирок, ошондо эле бил дармак экенмин да. Анан ошондон кийин анан мени көрсө спорт дагы эрте турбай тыштагы. Эми шагым сынып калчу да бокста жүргөндө, чындап дагы эрте турбай көрсө мени спорттун бой бес правил деп мен Аллах таала деле ошону акырын айланып келип даярдап келип, бокста бекер жүргөн жокмун, даярдап келип анан ошо бой бес правилга ушундай чейресин арын аркылуу келип анан ушундай келип атпаймынбы, үйлөндүм анан мен келип. Карайсың, ошон үчүн жаштар айтып атпаймынбы, иле боюңар, шыгыңар бар, ошон үчүн мындай бир момент келип кетет ошо Аллах таала өзү берет. Просто талыкпаган эмгек Ошо келген убакытты мүмкүнчүлүктү кое бербестен, туура кармап колдонуп калыш керек эмеспи? Анан эми айтып келдиңиз жогоруда ушул азыркы учурда мисалы үчүн спорттук жаатта мен өзүмдү дагы, үй бүлөмдү дагы толук камсыздап багып келем депчи. Анан бул эрежесиз урушта, Кыргызстанда өткөн чемпионаттарда ушундай кадимкидей эле анда акча гонорар төлөнөт экен да? Мурда төлөнбөчү. Вообще төлөнбөчү. Мурда сиз жаңы баштаганда жок болчу. Биз жаңы баштаганда төлкө момундай болгон медаль болчу, темир. Эми карасаң Аллахтан эмесинчи ошо кызыгуунучу, адамдын кызыгуу экен. Ушу темирге урушчубуз да. Жаштарга айтам, азыр темир дебегиле, азыр уруша бергиле. Силер азыр опыт алып атасыңар. Анткени балким даярдап атат Аллах таала бирдеме болупчу. Момундай темирге урушчубуз. Ошо темирди утуп алып, ушуну көрсөтүп, ушуну эметип, грамотаны көрсөтүп, болбосо кагаз эле мындай, кагаз аты фамилияңа жазылган, печат басылган. Ошого сүйүнөбүз, акча бербечи. Ошентип эле жүрчүбүз да, Кудайга шүгүр. Ошентип жүрүп эле анан кыргыз элиме таанымал болуп, эми кийин эле келип анан эми акчага уруша баштап атат. Ошондо азыркы учурда мынакей сиз таанымал адам катары айта кетсеңиз, спортчу иретинде спортто мелдештерден же болбосо дагы башка кандай булактардан акча табасыз? Сөзсүн ачык айтканда ушул спорт менен эле. Азыр спортко чыгам, ошонун гонорары менен эме кылам, анан кичине байкелерим бар, кичине анча-мынча. Мисалы үчүн туруктук мындай бир жерден алып турган акча эмелерим пока жок. Бирок эми байкелер кичине спонсор деген. Спонсор жагынан ошо айтып атам, кичине байкелер колдогон байкелер бар. Анан негизи эле мындай эми бизнесмен дагы байкелергечи мен ушу стипендия сыяктуу 20 миң отургузуп коюш аларга оңой эле го деп ойлойм да, негизи. Милдет кылгандай болуп калган, просто мен оюмда элишиначы. Аларга эми мындай деле кетип калып атпайбы? Алар ошондой отургузуп койсо, мисалы үчүн 20 миң же болсо мындай ошондо мага жеткендүү айына отургузуп ала бер, тренировканы кыла бер деп койсо, мен дагы ура берет, дагы мотивация алат элем да, мисалы үчүн. Бирок азыр деле Кудайга шүгүр, жок дебейм, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Айта кетсеңиз, азыркы учурда сиз мисалы үчүн кайсы клуб кайсыл федерациядан сиз мелдештерге катышып келесиз? Же өзүңүз жеке спортчусузбу? Ар кандай бой болсо өзүңүз жеке иштейсизби? Жеке тренировка кылып. Жеке тренировка. Баягы же болбосо өзүңүз ушул мелдештерге өзүңүз атайын багыттарды берип, аныктамаларды бересизби? Же кайсыл бир клубдун федерациясынын арты менен иштейсизби? Негизи башы эме боецтер менен чыктым. Боец деген зал бар депти, Горький Алматинкада. Ошо клубтан чыгып жүрчүмүн. Аякта Эмил агай, Руслан агай деген эми агайлар бар да эми. Бул пендекемиз эми ушинтип тренер ар бирибиз баарын жаман дебейин, баары себепкер экенбиз да, бири-бирин даярдап, себепкербиз да. Баарын Аллах ыраазы болсун, ушундан учурдан пайдаланып, баарын Аллах ыраазы болсун, кимде ким мен тренировка кылып, кимде ким лапа кармап, эме кылып, баарыңарга Аллах ыраазы болсун, мына ушундай чоң сонун маек болуп атат. Анан милдет кылмай жок, баарыбыз ошо самыйлан, баарыңыздар агайлар, баарыңыздар себепкерсиңер мага. Мен ушу Кыргыздын желегин көтөрүп атканга мен өзүм себепкермин, иншалла. Аллага шүгүр. Анан азыркы учурда ошо эме Жигит деген залда тренировка кылып, Жигит деген залда
Рамазан деген досум бар. Досум анан тренер деп коем, ошонун колунда тренировка кылып, азыр ошонун эмесинде даярдыгында көрүп, ошондо тренировка кылып, ошондо чыгып атам да. Жигит деген залда, Руслан деген байке тренер эмес, казайыныч. А негизичи мынакей спорт мелдеш болорду өзгөчө алсак, ушул эл аралык мелдештердечи, ошол сиз ошол жака катыша турганга, сиз өзүңүздүн жеке менеджериңиз же жардамчыларыңыз аркылуу болобу, же сөзсүз түрдө кайсыл бир клуб аркылуу иштеп, ошол клубтун атынан же ошол залдын же ошол федерациясынын артынан гана катышууга мүмкүнчүлүк барбы азыр? Туура айттың, азыр Марат деген менеджер бар. Жакшы уже эметип кетти да, уже азыр мен деген эсей уюмун менен мировой боюнча 2-орунда турат, 2-орунда. Ошол уюмун менен тааныш да, ошол аркылуу, башка аркылуу барсаң деле болот. Эми просто Кыргызстандын боецтерде ошол Марат аркылуу барат да. Маратка молодец, Месейге чейин эле ошо башка бойлорго, ошо биринчи, по-моему, ошо Ахмат Калпарды беле ошо жакшы эсте жок, ошо негизи эстеш керек да. Негизи ошо Марат алып чыкты да, действительно. Мараттын ошо чет жактан эметип, мен Маратка ыраазымын. Ошо Марат аркылуу эметип, ошо Марат көптөгөн кыргыздын жигиттерин чыгарып атат да. Действительно, ошо Марат аркылуу бойлорго через Марат. Ал эми ушул эл аралык, мисалы үчүн мелдештерге катышканда гонорар көбүрөөк төлөнөбү? Мисалы үчүн бизге Кыргызстанга келген спортчуларга, Кыргызстандын уюштуруучулары уюштурганда башка мамлекеттен келгендечи, биз аларга гонорар төлөп берип атпайбызбы? Ошол сымал эле, мисалы үчүн Казакстан, Өзбекстан, Россия өткөргөндө кыргызстандык спортчуларга да кадимкидей тийиштүү атайын гонорар келишим төлөнүш үчүн анан барасыздарбы, же ушундай турнир болот экен дегенде эле бара бересиздерби? Көбү, негизи көбү кыргыздар заменге барат да. Анан заменге барып калат көбү элечи, случайно айтып калып ошого барат да. Негизи, конечно, организаторго жараша. Чет жака соперниктин уровенине жараша төлөйт да. Эми аны айтпай эле төлөйт негизи, чет жака барганда, анан договорго жараша да. Ар кандай мынча төлөйт деп айтпаган. Негизи Кыргызстанда өткөргөн байкелер эмелерчи, алар чет жактагы берип атат, көбүчү. Чет жактагы эмелерге жол киресин берип атат. Кыргыздын боецтерине бербей атат да. Өзүбүздүн боецтерге бербей атат. Шердок деп коюп атат да. Ачык сөз да, бул ачык сөз. Элдин баары мен спортсмен, мен деген эмелер кошулат магачы. Эми просто Кыргыздын спортсмени болгондон кийин кээ бирөө өз каалоосу менен чыга берет. Действительно айтканда, баары байкелер эмелер айтпай жаман дебейин, просто кээ бир спортсмендер мен чыксам болду, ушу видео Шердок болсо болду депчи ошентип чыгат да. Негизи спортсмен, Кыргыздын спортсмендер келгенде ошо байкелер кошулуп, ошо өткөрүп аткан эмеге Кыргыздын спортсмен, наоборот, Кыргыздын спортсмендерге акча берип эме кылып көтөрмөлөп койсо, огурту мотивация алабы дейм да. Көп угуп калам да, көп угуп калам, көп көрүп калам мен делем, ачык эле сөз, жүрөктөн чыккан сөздөр бербейт да Кыргыздын боецтеринечи. Анан чет жака канча берет, чет жактан келген боецтерине канча берет, кандай берет билбейм анчы. Анан айта кетсеңиз, негизи эле ушул Кыргызстанда урушкан мелдештердин арасында сиздин эсиңизде калган жана сизге бир өзгөчө жакшы мүмкүнчүлүктү түзүп бере алган бул кайсыл мелдеш жана качан болду эле? Эми эсиңизде калып эч качан унутпай, ушул менин жашоомо кандайдыр өзгөрүүнү киргизди деген ушундай бир мелдештер болду эле Кыргызстанда? Эми ооба, туура айтасың. Азыр аккорд дебедим, Номат Ушулан ага өткөрүпчү, ошо анан ошо эми көлдүк байкелер коюп берген да. Анан конечно биринчи очередь ошо башка бойлор деле болду, сонун бойлор болду. Чыгылып, короче, удушение утуп, эптеп кыйналып уткандар деле болду. Просто эми сен кандай эске каларлык ошо автоунан эске каларлык болду да, биринчи автоунан. Ага чейин гран-прини Грознойдон бонус келинип утулсам да $5000 алгам, ошондойлор болгон да. Эми негизи могу Кыргызстанда ошо Номет болуп, анан машинеге зар болуп, машинем жок болуп жүргөн кез эле да. Анан жүргөн кез эле болуп, анан ошо Дагестан беле, по-моему, Дагестандык боец, күчтүү боец болду, жакшы боец болду, азыр көрүп жүрөбүз. Ошо боецти утуп, анан ошо машина эске каларлык болду да, по-любому. Азыр каяктан утуп алган, машинени айдап жүргөн күндө деле ошо каяктан уттуң эле дегенде ошол айтып атат да, по-любому. Ошол эске каларлык болду го дейм. Атак башка бойлор деле толтура. Андан кийин дагы машина утуп алдыңыз эле? Андан кийин негизи биринчи эске каларлык ошол болду. Андан кийин могу гран-приге чыктым. Гран-приге чыгып, Кудай буйрса, мен деген Кыргыздын мушкарлери чыгып, анан эми тигиндей мындай деп эле коеюн, жакшы боецтер чыкты, ортодон түшүп калдым, тигинтип калдым, Кудайга жалгап, Аллах тааланын буйругу менен эми бири-бирибизге кек сактабайбыз, бири-бирибиз тигиндей болуп калдым, мындай болуп калдым, айткандан алысмын. Чыгып, Кудай тааланын буйругу менен менин оюм, Аллах көрдө, менин оюм таза бой болду. Мен гран-при таза бой болду, таза
уттум. Анан Мерс автоунаасын утуп алдым да ошо. Ал деле эске калат. Негизи биринчи аккорд эске калат. Бул деле эске калат. Ооба, бирок негизи бул жерде баягы Кыргызстандын алдыңкы ошол сиздин салмагыңыздагы алдыңкы номер 1 деген мушкерлер менен урушкансыз да. Мелдештиңиз. Алардын арасынан мыкты болуп чыктыңыз. Мыкты болуп чыктым. Мына 66-нын ким чемпион экен доказалап койдук да. Эми дагы чыкпай калган баястер бар. Эми эле ар жакта сүйлөй берет, чыкпай калды, чыкпай калды депчи. Просто эми мына чыгып достойно утуп алдым да, иншалла. Ошондон кийин мисалы үчүн негизи эле баягы спортто биз бири-бирибизге болгон көз карашыбызды, урушубузду, күчүбүздү ошол октогондон же матраснын үстүнөн гана билдиребиз дейт эмеспи? Ал эми жеке турмушта ошол эле спортчулар менен сиздин мамилеңиз кандай? Баягы мелдештен кийин кандайдыр бир учурлар болдубу? Баягы келишпестиктер деген сыяктуу. Конечно, анан эми учур болот эми. Баары менен эле салам папалам жүрсүн. Негизи баарынан эле эми Алимардан таарынбасын, просто жаныңда жүрүп эле, мисалы үчүнчү. Мына эми жаман көрөбүз, просто жүрөктөн чыккан сөз сүйлөп коеюн, эми бияктан анан өзү кандай кабыл алат, эме кылат да. Мына чисто прямой болот, чисто сүйлөп атам, жүрөктөн чыккан. Эч жасаган жокмун, мыт деп. Ошо Алимардан жакын элем болчу да өзүмчү. Жакын элем болчу, бойлорго эле чыгып жүрчүбүз, чогуу эле залда жүрчүбүз. Анан жаныңдагы эми мушташып чыктык, базар жок, мушташып жаныңдагы эле иниң сени менен кийин Гран-приде негизи берип койсо да болот, ини катары кылыпчы берип койсо да болот. Эми анда эл башкача ойлоп калышы мүмкүн, мисалы үчүнчү. Анан Алимардан экөөбүз чыктык, таза бой болду, жанагындай удар тийди. Просто эми уттук, ал бөттүм, эл өлүп кетсин, бою өттү. Анан просто мындай жаныңда жүргөн иниң мындай тура эмес болуп калат экен да, мындайчы. Бой деп эле ушундай болуп калат экен да. Менин оюм да, личностчы. Жакшагынан эми мейли өттүн ал. Просто мен оюм айткан мындай жылуу сезим кетип калат экен да, мындай. Ине катары кетип калат экен да. Ошондой болуп калды. Анан элдер кандай ойлойт билбейм, менин оюм. Атак эми азыр салам папалам, ал өзү менен, мен өзүм менен атак учурашканыбыз түз, мамилебиз түз кылам дейчи. Бүт баястар эмес, просто эми көңүлдө калып калат экен да. Негизи сиз өзүңүз жашоодо мүнөзүңүз кандай адамсыз? Баягы өзүңүзгө өзүңүз кандай мүнөздөмө бере аласыз? Билбейм эми, мен характериңиз өзүм Кудайга шүгүр дейм, ушу жаратып коюп, ушу азыр деле Аллах Тааладан ушу жүрөгүмө иман бер деп атам, мисалы үчүнчү. Анан ачууңуз тез келген. Мен ачуум тез келет, бирок ак көңүлмүн да. Сен ак көңүл, мен өзүмдү мындай деп мактап эле коеюн, жанымдагы жүргөн келинчегим айтышы мүмкүн. Апам мисалы үчүн келинчегиңиз ошол кандай характеристиканы көп берет? Аябай жиниң тез келет, же болбосо таарынасың же таарынбайсың деген сыяктуу сөздөр болобу? Келинчегим жиниң тез келет, анан ак көңүлсүң деп айтат, ачык. Сиз азыркы кезде ушул машыгып жаткан спорттун түрү сиздин үй бүлөңүзгө кандайдыр бир залалкасын тийгизген жокпу, же алар сиздин кылып жаткан ишиңизге баягы тоскоолдук түзгөн жокпу? Балким башка эле багытты тандайсың, башка багытта иш алып барасың, спорту таштайсың деген сыяктуу. Туура андай айткан, мындай спорт таштап элем албайм. Жок, мен таштабайм да, мен ушу талантым ушул, башка чыгым жок болсо эмне кыл дейсиң? Эми бак айтып атам аларга, кичине отур эми, ушунда чыгып анан таштап салмак белем. Ушунча кыргыз элин колдоп атат, коштоп атат, байкелер чыгып атат, килер чыгып атат, булар чыгып атат. Нагород мотивация алышым керек да менчи. Нагород мотивация алып чыгыш. Сен айткандай эми бул спорт жаман эме, соцкий спорт да, сен айткандай. Көзүң көрбөй калышы мүмкүн, бутуң сынып кетиши мүмкүн, колуң сынып кетиши мүмкүн. Аларды ойлосоң, ойломош керек да, кыскасы, ойлогош керек да. Кудайдан тилентип кыргыздын делеген пока күч бар кезде көтөрүп алалы. Азыр тыштайм деген ой жок, эме деген ой жок, иншаллах. Нагород дем бергиле кыргыз элин, нагород байкелер дем бергиле, мындай таке, мындай. Мен сборго барып келчи десеңер, мен дем күч алып туруп неге тыштайм мен? Пока уже мен деген эсей организациясында контрагым бар, Кудайга шүгүр. Мен деген жакында аны да айта кетейин, жакында ошо мен деген Марат менеджерим менен эсей организатордун сүйлөшкөн эмеси бар. Ал видеосу, по-моему, сохранить этилген, иншаллах, Кудай силер менен бөлүшөм, Кудай ошо Азия боюнча ким жагат дегенде канат келди өкүм, мен жүрөгүмө жакты деп. Ушундай сөз бар. Элдин пикири? Жок, ошол организатор эсей уюмунун эсей уюмунун организаторунун пикири. Менин пикирим эмес, просто эми азыр айткандымда эми мактанганчылык эме болуп кетиши, ар кандай түшүнүш. Просто ошону айтып коеюн, кийин силер менен видео менен ошол видео
сохранять деген кудай буюрса ошо болсо бөлчөм деле просто карантин эме болуп кийип болуп башым ооруп эле жүргөндө ошону азыр эме сөзүнөн чыгып кетип атпайм да. Экөөбүз жарым саат дедик эле сүйлөй беребиз да. Жүрөктөн чыгат саң. Макул. Анан сөзсүз түрдө күтөбүз. Азыр сиздин ошол социалдык жааттагы дагы өзүңүздүн ошол жашооңузга да кайрылмакчыбыз. Албетте, абдан активдүү ошол Instagram колдонуучу да болуп келе жатасыз. Анан ошонун алдында мен мындай суроо берейин дедим эле. Азыркы кезде ошол спорт жаатында Кыргызстан боюнча эрежеси эр урушун уюштурган уюмдардан сиздин оюңузча кайсыл баягы объективдүү так өткөргөн уюмдардан ким? Анан сиз ошо өзүңүздүн салмаңызда болобу? Айтор негизи эле баягы мыкты мушкер. Албетте, ар бир адам өзүн мыкты деп сезет. Бирок өзүнөн дагы бир мыкты экенин сезе билген бирөө болуш керек дейт, чтобы өзүн баягы кой бербеш үчүн, умтулуш үчүн. Кайсыл мушкер сиз үчүн учурда эң Кыргызстанда баягы кыйын мушкер, күчтүү дейсең, ким менен ошол сиз октагондо кездешкиңиз келет? Тиги могу биринчи кайсы организатор, кайсы уюм жакшы өткөрүп атат, Эми кайсы уюм жакшы өткөрүп атат? Баары молодец, баары Алла ыраазы болсун могу байкелерге. Дамир деген байке бар, Руслан деген байке бар, дагы кимдегим аттарын билбей калсам баарына рахмат, Алла ыраазы болсун. Наоборот, Кыргыздын акча бербейт десем жаман көрүп калышы мүмкүн да. Просто Кыргыздын балдарын чыгарып атасың. Молодец, силерге сөз жок. Просто дагы кичине акча берип койсоңор, балдарга эме берип койсоңор, оор деп мотивация. Камкорлук көргөзүп койсоң. Камкорлук көрсөтүп койсоңор, дагы мотивация аласың, мотивация алабы дейм да балдарчы. Бирок молодец силерге, Алла ыраазы болсун, ушун Кыргыздын спортсмендерин, Кыргыздын жигиттерин чыгара бергиле дагы. Анан экинчи суроо кандай болду эле? Сиз өзүңүзгө атаандаш деп эсептейсиз, кайсыл мушкер сиз үчүн күчтүү мушкер? Ким менен жолуккуңуз келет? Кыргызстанда эч ким менен урушайын деген оюмда жок. Урушпайм дагы, бул күчтүү, тиги күчтүү деп айтпайм дагы. Мен бирок жокпу? Бар толтурам, мушкелдин баары бири-бирине күчтүү. Мен ал тең күчтүү, сен күчтүү дегенден алыспын да. Бирок 66-нын билип алып, 66-нын гран-прини доказать этип койгон. Аллага кыскасы таза болгон. Сиздин салмакта сизден күчтүү мушкер жок. Мен анан кыргыздар менен мушташайын деген оюм да жок. Мен кудайга шүкүр, наоборот, чечендерди айтып берейин. Чечендер бири-бири менен урушпайт. Биз эле кайраштырып койсо эле уруша беребиз. Акча берет эле, бул эле жиндигер болот. Анан чечендер эмнеге урушпайт? Ошолорду эмнеге ошолорду мындай ошолорго кошо кирбейбиз. Алар урушпайт, уруш десең урушпайт. Чечен Грознойдачы, Грозный мына рамлы эмелер көрүп жүрөбүз го. Аларың бири-бири менен урушпайт. Негедир? Вообще урушканын көрүп элекмин, чындыгы келгенде. Наоборот, башка бирөөлөр болсо урушат. Ошондой болушубуз керек да, Кыргыздын мушкерлери. Достор, инелер, ошондой болуш керек. Бири-бирибизге ташып эмне эле? Кайрашпай, атаандашпай, общий биргеликте, наоборот, сен күчтүү, сен молодец. Мен илебой Кыргыздын спортсмени UFC-ге барсап, мен сүйүнөм. Мен наоборот эки колум момундай көтөрөм. Кимиңер барсаңар да. Эркекче, Алла күбө. Өзүңүз дагы барайын деген. Барайын деген ой бар эми, айланып келип эле жанагындай акчага эмеге болуп калып акча эмнеге деп мен бирден бир пример кылып айтып берейин. Эмнеге дегенде мен азыр Грозный, Азербайжан эмелер таанып калды, Россия таанып калды, эсеңдерчи. Анан эме Корея, жана Таиланд, Америка тааныбайт да болуш керек да. Ошого барыш үчүн эмне кылыш керек? Ошого тааныш үчүн эмне кылыш керек? Сборго барыш керек. Сборго барыш үчүн эмне кылыш керек? Акча керек болуп атат. Акчага бара албай эле айла жоктун айынан эле бияка калып ушинтип калып атам да. Бирок мен деген эсей таанып атам. Мен аны менен видеомен көрсөтөм деп атам. Просто ошого барыш үчүн сборго барыш үчүн акча керек болот, сборго чыгып анан таанылыш керек болот. Анан кандай айта кетсеңиз, сиз өзүңүздүн ошол азыркы кезде айтып жатпайсызбы, таанылдым, Кудайга шүгүр. Чынында эле бая таанылдыңыз, бирок ошол кандай тармактан көбүрөөк таанылдым деп ойлойсуз? Өзүңүздүн ушул өжөрлүү мушкерлик чеберчилигиңиз мененби же балким мүнөзүңүз мененби? Билбейм, мен мындай деп макуланбайм, кыз эми өзү таразылайт. Жеке сиздин оюңуз. Жеке менин оюм. Ошол сизде популярдуулук, белгилүүлүк, ошол учур качан келди? Мен жеке туура айтасың, мен оюм боюнча ушу жөнөкөйлүгүм менен таанылдым го дейм да. Мен ошондой азыр мактанганды колумда айтып атпайм, мен айтып атпайм. Жок, мен сурап атам да ага. Жөнөкөйлүгүм мен сурап атасың, мен ошентип таанылдым го. Анан негизи кыргыз элим өзү билет да, эмне менен таанылдым билбейм. Мен жөнөкөй главный ошо Кудайыма
Анда биз алсак дагычы о жүрөгүмө иман берсин деп. Ошондо биз сиздин жолуңузду мен өзүм менен деген сыяктууга кабыл алабыз го, э? Мейли өзүң бир кандай кабыласың өзүң. Макул. Мейли андай эми чеберчилигиңизде мисалы үчүн ошол жеңишти багындырыш үчүн ар бир спортчу өзүнүн кандайдыр бир жеке тактикасы бар, ыкмасы бар. Бири өтө акылдуу ойлонуп, ар бир кыймыл аракетти алдын ала сезе билип ойнойт, баягы мелдешет, э? Бирөө атаандашынын алдын ала ким экенин сезип алып, ага карата, ага карама каршы машыгат экен. Сизде мисалы үчүн, ушул мелдеш болордо ушул жеңишке жетүү ыкмаңыз сиздики эмнеде? Сиздин фишка эмнеде? Эми мисалы үчүн бокс менен машыккандан сиз стойкада иштейсиз. Турай, мен эми тура айтасың, соперникти карап ужидеде эме кылабыз, жаттайбыз да, кыскасы. Жаттап, бирок негизи мен бойго чыкканда ушу көбүнчө көк беттиги мен урушам да, дакканса эмнеси болсо да ушу кыргызым желегин көтөрүп, эмнеге мен утулушум керек депчи. Ушундай сел болду, мен утушум керек, мен эмнеге утулам депчи. Анан ошо утканга аракет кылабыз кыскасы. Анан жанагындай сен айткан ал өзүнчө тема да, жанагындай соперникти жаттап эме кылып, кайсы жери минус экенин ал өзүнчө. Бизде ошол жок да. Кыргыздарда ошол жок, ошондой тренерлер жок действительноачы. Айтат эми, айткан менен по-любому эме кылыш керек, аны дагы иштеш керек аны эми. Просто давай урасың туда деп чыгасың, просто ошо характер менен эле чыгып келатам да ошого чейинчи. Негизи сен айтканда ошондой тренерлер менен иштеш керек. Соперникти мисалы 3 ай коюлат да, 3 ай коюлганда соперникти момдай деп туруп тренерлер айтып берет. Мана ошого карата иштейсиң да. Бизге айткан менен ошондой иштебейбиз да, биз эмнегедир билбейм, короче. Анан көбүнчө характерим менен аракет кылып ошону мен утат окшойм да. Сизде мисалы үчүн ошондой учурлар чанда кездешеби же көп кездешпейби? Башка спортчуну коюп, анан ал спортчудо кандайдыр себептерден улам четтетилип калып, анын ордуна замена, эртең сен чыгасың тигинин ордуна деген сыяктуучулар болду эле? Мен замен болуп калыппы? Эми замен болуп калып болгон, конечно. Мына эң биринчи эле айта кеткенде, эң биринчи поражениемди айтайын эми. Андан кийинкилер эстеде жок. Эң биринчи барсам Жихат Жунусов дегенге заменге барып калгам. Калп айтпасам 15 күн даярдангам ушугачы. Биринчи поражением болбосо Ахмат уюмун, Ахмат болчу да аякта, эсей эмес болчу, Ахмат болчу. Ошо Ахмат уюмунда барып ушу Жихат деген Жунусов менен чыккам, азыр мен деген топовой боец да, топ-10 бошки, по-моему, калп айтпасам. Ошо Ахмат ошого барып калып даканса урушкан болбой эле характеримен бай. Ошо айтып атам мен даярданмасамдыр, бай Аллах Таала берген характерим бар экен да менчи. Кудайга шүгүр ошогочу. Эми ошону дагы бышыктап эме кылсак эмнеге биз көп нерсеге жетпейбиз. Ошон үчүн сборго барыш керек, айланып келип ошондо болду. Ошо Ахмат деген Ахмат деген тиги Жихат Жунусов деген ошо менен урушуп ошондой болуп калган. Заменге барып калган 15 күн. Түшүнүктүм. Эми албетте көпчүлүктү кызыктырган бул сиздин ошол Инстаграмдагы социалдык жактагы активдүүлүгүңүз. Сизде азыркы учурда Инстаграмда канча катталган? Канча каттоочуңуз бар? 200 канча болду? 270 Бул раскрутка болдубу же чынында эле баягы жандуу? Таза. Таптаза эң биринчи ачканда ошо Гран-при Грознийдан утуп алып $5000 ошондо эми сотка деген түшүнбөйсүз, ошондо көлдөн алып коюп анан ошондо сүйлөп анан ошондо жаңы ачылып кеткен да, түшүнбөй аны билсең керек, аны айтпай коймоюк да, кыскасы ошо көлдөн ачып анан ошо бойдон негизи кыргыз элиме рахмат, таза кошулуп өзү каяктан көрбөй ыраазы болуп сүйүнүп, таке ден соолук каалайм, кыргыздын дагы желегин көтөрөр деп салам берген эле кандай, мага салам алейкум деген эле кандай мен үчүн сыймык. Ошого кубанам да мен кыргыз элиме. Макул. Инстаграм аркылуу сиз каражат табасызбы? Инстаграм аркылуу каражат мындай негизи төлөнбөйт, негизи бирок жанагындай реклама эмелерге конечно таба аласыз да, Кудайга шүгүр. Мисалы үчүн бир постуңуз канча турат? Эми мен сүйлөшкөнгө жараша мен, короче, тиги деле карапайым эме болуп тигиндей сүйлөшүп 2000 берейин же 1000 сом берейин же мындай бекерлик кылып кой дегенде бекерлик кылып койман, эч эме деле кылбайм да. Досум менен машпара кылып, досум ушундай экен, жаңы ачып атыптыр, туда-суда деп бекерлик кылып бекерлик кылып коем да. Кээ бирөө ушу сториясы менен бөлүшкөндөн кадимгидей бир жок деп түмөлөтчү. Болбосо Инстаграм эле алчы. Эми бирок айтып атат эми жаман көрүп калбасын, короче, айтып атат эми мындай эме кыл депчи, бирок мен билбейм, мен сүйлөшүп аны дагы монетизировать этиш керек. Жакшы мага эме сүйлөшүп эмес, бекерделик кылып бере берем, просто эми мындай өзүм
өзүңөр да түшүнүп кыргыз элин угатсаңар, өзүңөр да түшүнүп кичине бизге берип койсоңор, бизге деле поддержка болот. Канат мырза, менин оюмча бүгүнтөн баштап көрүүчүлөр сизге рекламаларын бекерли кылып берип койчу деп. Ошондой да чыгышы мүмкүн. Көп эле болот го дейт. Эми карап иш кылабыз дагычы. Карап карайм, просто жөн эле бекер өзүңөр деле бекер кылып койду айтпайт болушуңар керек. Мындай чистап муктаж болсо бекер кылып кыргыз элиме кылып койгонго даярмын мен. Ошол үчүн меники Инстаграм, мен даярмын. Неге даяр эмесмин? Просто эгер эме кылып берем десеңер эмнеге албайм дегендейчи, ушундай эле да. Ооба. Самыйга алып жүрөктөн чыгып атат, нерсе болсо да сүйлөп атам карачы, кандай кабыл алсаң. Берип атса ала бер, уруп атса кача кет дегендей экен да. Ал эми жана GIF боюнча айта кетсеңиз, GIF-иңиздин утуучусу ким болду? Ушул GIF-ти ойнотуу сизге эмне себеп болду? Мына могу GIF-ти башынан айтайын деген, же убакыт бүтүп калды. Айта бериңиз. Теги GIF негизи башында ойнотуп атканда кадимкидей тиреске түштүм действительно. Себеп? Себеби ошо эми спонсор табыш кыйын экен да, мындайча ойлосом. Идея кимде келген GIF-ке? Идея өзүм эле болуп калды, ушундай ойнотолу ушу туда-суда деген ой болуп калды. Ойнотуп алдым деген 10 кишини алып алгандай анан до конца ойнош керек болуп калды да. Спонсор табылбайт, подписчик чогулбайбы депчи. Болбосо подписчик эле. Чогулабы спонсорлор жошого эметеле, чогулайт. Анан Аллах таман буйругу менен кыргыз элиме рахмат, ушу спонсорлорума рахмат, ушинтип колдоп, коштоп ушинтип биргеликте чогултуп эметип анан акчаларын 4000ден алганбыз, дейсине 4000ден, 3000ден болуп атты. Калаган кээ бирөөнү бекер кошуп аттым, ачык сөз да, анан кээ бирөөнү 2000 сом кошуп аттым. Свойлор бар 1000 сом, ар кандай да, мындай ачык сөз, ачык эле айтып коеюн. Ушундайлар болду да, анан мен 4000 дедим, 4000 деп тырышып алган жокмун да. Өттү, Кудайга шүгүр, кыргыз элим силердин жардамыңар менен өттү, баары сонун. Аккорд автоунааны бир ушул Бишкек шаарында жашайт экен, негизи түгү айланып келе нарым болуп калат. Бул жерде чын болдубу? Чын болду, анан таза болду. Самыгамды мен актанбай эле коеюн, эме кылбай эле коеюн. Аллах күбө болду ошол эле да. Анан таза өттү. Инстаграм мен мисалы үчүн ал шарттарын айта кетсем, биринчи жолу келгенде тиги эки бала өткөрдү, эки брашкам өткөрдү да. Ал брашкалар компьютер жана эмне, ромик деп коет, өзү тандайт экен. Ошого да ишенбей, ошо экөөнү ишенбей келип туруп өзүм 17 жолу бастым, ташылдап. 10 жолу баскандан кийин бирөө 7 жолу бас деп коет, 7 жолу бастым, 17 жолу бастым. Туруп турат ошо бойдончу. Туруп тургандан анан кайра бешөөнү прямойдон кошуп алып, ар кайсы цифраны айтырып, 5 цифраны айтып, 5 цифрадан айтып анан шапкеге салып аны прямой көрүп атат, кыргыз элим араштырып анан алып чыксам 67 деп жазылган бирөө чыкты. Анан кайра аны кармакты коюп анан кайра төртөөнү тең көрсөтүп чыкты. Төртөө сан туурабы, ушунун ичинде барбы деп көрсөтүп чыгып, мен ошо ой ошондо келип кетти, карабайсыңбы? Эме Кудайым буйруган эмес. Ошо төртөөнү тыт турган ошо 67 жолу дагы бастык. Таза болду кыскасычы. Ошо ромик деп атат, ошол тандайды да өзүчү. Мен өзүм тиги экөөнү ишенбей айтып атпаймын бастым деп. Анан басып 60 жолу басканда анан жанагы ошо Бишкекте жашайт экен, бирок эми түгү нарын экен баары. Ошо нарындык бала утуп келип, видеону деле көрсөңөр болот YouTube'га. Өзү сүйлөдү, эме кылды. Таза документ жана камерага түшүп калган налог бүт төлөп бердим иншалла. Анан 10 күндө да бергенбиз, анан кыскасы машинаны уттук, таза утту иншалла. Анан Кудайым күбө, просто айтып кеттим да. Түшүнүктүү. Анан кайра жаңы машина алдыңызбы? Ошо машинени издеп атам, эме издеп спада болсо айтып коелучу короче. Мынакей биздикиден дагы реклама болуп кетти. Абдан жакшы кенен ачык айкын маек болду десем дагы жаңылышпасмын. Сизге келип убактыңызды бөлүп ушул жакшы кептериңизди, жакшы ойлоруңузду, пикириңизди жана өзүңүз жөнүндө кызыктуу маалыматтарды айтып бергениңизге терең ыраазыбыз. Албетте азыр сизде эркин микрофон. Эркин микрофон, Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Салбек кыргыз элин дагы жолу учураша кетейин. Анан коштошуунун аягында эме кандай десем, могу коронавирус действительно кыйын болуп атат. Оозуңарга маска кийгиле, жанагындай эмелерди сепкиле, антисептик сепкиле, баягы ден соолук карагыла, туугандарыңарга карагыла, самый главныйчы. Аман болгула, барыңыздарга ден соолук, ушул оорудан кимде ким жардам берип аткан көрүп атат. Жалаң карапайым кишилер жардам берип атасыңар. Эми тияк жакты сүйлөй эле коеюн, жалаң карапайым кишилер жардам берип атасыңар. Барыңарга Аллах ыраазы болсун. Ушинтип ооруну жеңип аласыз. Бул сыноонун артында чоң жеңиш бар деп мен ишенип атам иншалла. Чоң жеңиш бар кыргыз элин баарыбыздын. Барыңарга кимде ким барыңар жардам берип атасың, көрүп атам. Эми Кудай буйруса биз дагы иш-чара кылабыз иншалла, кылабыз иншалла. Анан барыңарга Аллах ыраазы болсун. Ден соолук карагыла, ден соолук калар. Кудай буйруса Кыргыздын спортсмендерин колдоп коштогула. Кыргыздын желе-келе көтөрүлөт байкелер, желе-келе. Самыйлам желе-келе көтөрүлөт. Ошону бир
патриоттук сезимдерди ойготкула байкеле. Колундагы акчалар жарабай калып атат эркекчи. Акчасы жок, өлүп кетип атат эркекчи. Мындай да көрүп атабыз. Ошон үчүн бул жашоодо не кылдым кыргыз элим үчүн? Акчаңар бар кезде эмне кылдым? Ушундай патриоттук сезим болсун байкеле, достор, негизи эле колунда бар эмелерчи. Негизи эле жок болсо мусорду алып салганыңар деле патриоттук сезим да, жок адамчы. Ошонун баарыбыз патриот бололу, өз мекенибизди сүйөлү, сатпайлы, эме кылбайлы, ошо баарыңыздарга ден соолук каалайм, ден соолук каалайм, ден соолук каалайм. Коронавирустан аман-эсен чыгып кетели. Колдоп коштоп жүрө бергиле. Салам алейкум, короче, барыңарга. Абдан жакшы айтып кеттиңиз. Сөзсүз түрдө биз дагы толугу менен кошулабыз. Эске сала кетсем, бүгүн биздин студиябыздын мейманы эрежеси серуруш жаатындагы чемпион жана ошондой эле жогоруда аталган спорт жааты боюнча спорт чебери, патриот кыргыз жигити Канат Келдибеков болду. Андыктан албетте сиздерди дагы биз спортко чакырып кетмекчибиз. Чынында эле мыкты патриотизмди жана ошондой эле тыкандыкты, жоопкерчиликти сизге туунткан жана сизди кичинекейиңизден кандайдыр түптөгөн бул спорт экендигин эч унутпаңыздар. Жана дагы спорт азыркы кезде жашоо булагы жана өтө мода тармагы болуп эсептелинет эмеспи? Андыктан спортсуз эч кайда. Ал эми спорттогу акыркы кызыктуу жаңылыктар менен ар дайым сиздерди тааныштырып келген мен Жанара Эсенова жана Sport Life программасы болду. Көрүшкөнчө саламаттаңыздар.